Бул суроону өзүмө бергенде мага муздак суу куйгандай болду. Сен апаңдай болгуң келеби дегенде жок деген жооп келди. Сиз өзүңүзгө суроо берип көрүңүз. Апаңыздын тагдырын кайталаңыз келеби? Апаңыздай болгуңуз келеби? Же болбосо кызыңыз сиздей болуусун каалайсызбы? Кызыңыз сиздин тагдырыңызды кайталашын каалайсызбы? Албетте суроого жок деген жооп келди. Апамдай болгум келбейт. Демек апамдай болгум келбеген сайын наоборот баардык характерлерим, сүйлөгөнүм, ойлогон жүрүм турумдарым апама окшоп бара жатты. Ошондой эле сиздин кызыңыз да сиздей эле болот. Эгер кызыңыз сиздин тагдырыңызды кайталашын каалабасаңыз, же болбосо сиз апаңыздын тагдырын кайталашын каалабасаңыз, бул жерде түшүнүү керек, кабыл алуу керек. Анткени Кудай сөзсүз түрдө түшүндүрмөйүн ошол абалга бизди алып келе берет. Биринчи учурда биз апабызды өзүбүздүн көзүбүз менен карабайбыз, бирөөлөрдүн көзү менен карайбыз. Апабыз тууралуу эмнелерди укканбыз, атабыздан, кайын журттан, чоң энелерибизден, кайын эжелеринен көбүнчө ошол сөздөрдү биз киргизип алабыз дагы. Атабыз апабызды защита кылган эмес, коргогон эмес кичинекейбизде. Биз ошону көрүп туруп автоматтык түрдө мен дагы защита көрбөй атам. Менде дагы биз опасность жок деген сезим менен чоңойгонбуз. Апамы защита кылбаса, мен кантип защита алмак элем деп. Андан сырткары апабызды ошол көз менен караганбыз. Мен качан апамы кабыл алганда, ушунчалык кабыл алдым, ушунчалык жакшы көрдүм. Апаңдай болгуң келеби деп азыр сураса, ооба деп айтам. Бирөө жарым азыр апаң окшош экенсиң десе, сүйүнөм, кубанам. Азыр сендей болушун каалайсыңбы кызыңдын десе, ооба деген жооп келет. Биринчи учурда биз кабыл алышыбыз керек, ичибизде апабызды защита кылышыбыз керек, коргошубуз керек. Жок андай эмес деп адвокат болушубуз керек. Ошондо анан сизге өзүңүздө защита сезим пайда болот. Подсознанияга айырмасы жок. Ким защита кылып атканын. Бүгүндөн баштап апаңыз тууралуу жакшы ойлонуңуз. Ар дайым защита кылыңыз, себеби ал дагы сизге окшош эле айым, чарчаган айым, бактылуу болгусу келген айым. Балким туура эмес тарбия бергендир, балким туура эмес сүйлөгөндүр. Балким ошол тарбия берип атканда эң туура деп ойлогондур, анткени ал башка тарбияны көргөн эмес. Акыл менен түшүнөбүз, бирок жүрөк бар. Жүрөктө толтура обидалар бар, таарынычтар бар, кабыл албоо бар. Ошондуктан жүрөктү дагы ынатыш керек. Жүрөктөн кечиргиңиз келсе, жүрөктөн кабыл алып жашооңузду, турмушуңузду оңдогуңуз келсе, анда подсознательная терапия керек. Андай методдор, гипномедитациялар, фишкалар менин VIP курсумда. Толук маалымат алыш үчүн VIP деген сөздү комментарийге жазыңыз же менеджерге кайрылыңыз.